Мыктыбек Арыстанбек, пожалуйста. Мына караңыздар, жерде эки маселе бар. Бири мыйзамдар, экинчиси ошол мыйзамдын кепилдигин алган башкаруучу. Мейли президент болсун, мейли парламент, балким эки чогуу. Келиңиздер, чынын айтабыз. Мыйзамдар бар, жакшы мыйзам деп атышат. Алар иштебей атат деп атат. Алардын иштешин көзөмөлдөй турган адамдарды эл шайлап атат, алар да көзөмөлдөй албай атат. Эмнеге? Маселе эмнеде? Жоопкерчиликте. Жоопкерчилик бул эмне? Жоопкерчилик десе пайда болуп калбайт да. Жоопкерчилик конкреттүү бир жазадан пайда болот. Эгерде муну кылбасаң, мындай жаза бар сага десе, жооп берип калам деп жоопкерчилик пайда болот. Бардыгыбыз билебиз бул маселени. Эмнегедир бардыгыбыз эки жүздүү же артист биз айтпайбыз. Муну биз өзүбүз окуган мыйзамдар жоопкерчилик пайда кылбайт. Биз мусулман элбиз. Биз шариятыбыздагы мыйзамдарды алып кире элек. Biz Allah subhanahu wa taala berген мыйзамдарды алып кире элек. Анан көрөбүз жоопкерчиликти. Бул жашоодон коркосо акыреттен коркот да, башкаруучу. Талап кылат аны. Өзү отуруп кетем десе, неберелериме чөпүл каргыш дейт. Ал неберелерин ойлоп болсо дагы берки күч органдарын иштетет. Жоопкерчилик болбогондуктан, муну биз ойлоп тапкан мыйзамдарды кааласак өзгөртө беребиз, кааласак буза беребиз, кааласак аткарабыз, ыңгайлуу кезде аткарабыз, ыңгайсыз кезде чанып коебуз. Мындан 30 жыл чарчадык да тургандар. 80% өзүн мусулманмын деп эсептеген эл өздөрү ойлоп тапкан башка жактан көчүргөн мыйзамдар менен тоңуюкка кирип атат. Өзү 5 убакыт намазын окуп атат. Жаратуучусу берген мыйзам эмнеге киргизгенге умтулбайт дейм да. Эмнеге ал мыйзамды алып кирбей? Кел урунун мындай кылабыз. Эгер урунун кармаса милицияны мындай кылабыз. Кел муну туура эмес соттоткан сотту мындай кылабыз. Эгер ушунун бардыгына көз жумуп атса, башкаруучуну мындай кылабыз деп жоопкерчиликти койсо болбойбу? Кимден коркот? Кимден? Элинен корккондугу үчүн элинен күчтүүрөөк болгон башка бирөөлөрдү ээрчит башкаруучулар. Ошолордун диктовкасынан коркуп, өзүнүн мыйзамын киргизгенден коркот. Биз өзүбүздүн табий Аллах Таала берген мыйзамдарыбызды киргизмейинче, мен эмне кылсам ошол бүгүндөн баштап. Мен ачыгын айтам. Жашоо оңолбойт тугандар. Өнүккөн мамлекеттердин баардыгы диний мыйзамдардын негизинде өнүгүп келет. Муну бизге айтпайт да. Муну биз көрбөйбүз. Кайсы мамлекет өнүгүп аткан болсо карагын, негизинде генезисинде диний маданият жана мыйзамдар жатат. Жоопкерчилиги бар. Биз намаз окуганыбызда жашабыз, коркобуз, азан келе баштайт эртеңден баштап. Каякта сөздөрдү айлантырып сүйлөйбүз. Ачык ушундай, мен позициям ушундай. Шарият мыйзамдары кирмейинче жоопкерчилик пайда болбойт.